аларга шарт түшүш керек, жанагындай муктаж болгондорго адресин бериш керек деп атасыз. Аны ким берет, аны ким алып барат ал жумушту? Биз эми темадан чыгып кеттик, конечно. Ким алып барат? Мына сиз эмне оондун өкүлүсүз бул жерде. Өкмөттөгү оондун өкүлү соц маселелери боюнча. Ким жазайт? Муну өкмөт жасаш керек. Өкмөттүн аткарган ким инструменти? Өкмөт. Өкмөттүн ичинен ким аткарат? Өкмөттүн ичинен бизге бөлүнгөн акчаны адрестүү жеткирип берүү биздин милдетибиз. Бирок жалпы жумушчу орундарды түзүү бул жалпы өкмөттүн немеси. Улукбек Точубаевич, сиз ошол социалдык чөйрөдөгү саясатты аныкташыңыз керек. Функцияңыз ошондой, саясатта. Жерде акча болгон акча болсо тарап бергенге күбө кылдын эле кереги жок. Болгон бюджет менен иштегиле, ошону сарамдалдуу колдонуп, ошону адресин деп атат, урматтуу менин коллегам. Ушул багытта мына канча болду иштегениңизге? 1 ай болду. 1 ай. Мына мен айттым эле өткөндө, эң орчундуу талуу жерге барып атасыз. Ошол жерде бир инвентаризация жасаңыз деп. Мына бүгүн канча инвалид бар жалпы? 184 000. 184 000. 647 000 пенсионер бар бизде. Почти 1 миллион киши бүгүн ушул пенсия жана жөлөк пул алып атышат. Кече күнү Бишкек шаары жанагы депутаттар талкуулады окшойт. Маршруткадагы стоимость кичине көтөрөлдү деп көчөдөн интервью алып атат. Пенсионерлер биз кантебиз деп атат да. Шаарда пенсионерлер бекер жүрөт. Шаарда биздин Бишкек шаарында пенсионерлер автобус, троллейбуста, муниципальный транспортта бекер жүрүшөт. Анан эми баарыбыз иждивенец кыласыңарбы? Аба басымдуулугу көтөрүлсө да барып инвалидность бере берсиңер. Бул жерде терең коррупция жатат. Системный коррупция. Эмне болмолу жазып койгула деп. Барат дагы бере берет. Мына ошо менен күрөшүш керек. Мына ушуну маселени коюп туруп, сиз койбосоңуз ким коет? Өкмөт деген мындай жалпы аморфный нерсе. Өкмөт ичинде ар бир мисалы үчүн мына өткөндө жана бир семьяга бардыңыз го. Сүрөткө түшүп чыгардыңыз. Ушу 1 жылдан кийин ошол үйдүн, ошолордун, ошо жашаган жарандардын бала чакасы менен турмушу оңолобу? Мына сиз барып кеттиңиз. Оңолобу турмушу? Кантип оңойсуз? Оңолбойт. Оңолбойт. Анан эми ошондой мындай талуу жер менен да заигрывать тоже нельзя. Мындай пиар кылган аябай бул адамдардын мындай эң ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын сезимине аябай катуу тиет. Мына байлап кылдат иш кылыш керек. Пособиясын көтөрүп коюп барсаң болот. Мынакей момундай эле монча пособия көтөрдүк. Дагы мамлекет аракет кылып атат, өкмөт аракет кылып атат деп. Ушундай айтканда сүйлөгөндө кичине мындай алды артты карап, анан мындай факт менен сүйлөсөңүз, факт менен. Мына эмне сунуш киргизсеңиз мыйзам чегинде же токтогон өкмөткө ошол тартипке келтирүү боюнча. Жерде айла менен пособия алгандар бар. Туурабы? Даже мына сыртка миграция алып кетип аткан биздин жарандар эми жыргагандан кетип аткан жок. Бала чакасы калат, ата-энеси барып аларда пособия берди атат. Туурабы? Ушундайлардын баарын ким жазайт? Жазаш керек да, убакыт кетип атат да. А көп акча менен акча болсо андай министрдин да кереги жок. Жерде өзүңөрдүн структуралар бар, ошолорго таратып койсо болот. Бул бир. Анан могу биринчи группадагы инвалиддер кайсы бир мезгилде мындай кайта аттестация өтүп турат? Канча мөөнөттө өтүп турат? Ар бир оору боюнча өзүнүн мөөнөтү бар. Бирок биринчи группадагылар көбүнчөсү 2 жылда бир же болбосо 5 жылда бир подтверждать этет, андан кийин пожизненно алат. Эми бул эми не важно, канча, бирок мындай да, эгерде кечирип койгула, бир кол жок болсо, буту жок болсо, ал өсөбү? Өсөбү? Бериш керек да кыйнабай. И так мындай тагдыр кыйнап атса, силер дагы ошону улам-улам аттестацияга алып барып жүрөт. Издевательство болуп атпайбы? Ошол кишинин өзү эле аттестацияга бартам, инвалиддик подтвердить этет. Ушуну маселени чечип койсоңар сразу эле. Жооп берип коеюнбу? Жооп бербей эле кой, жаза кыласың. Жок, Исан Шешенкулович, мен азыр сиздерге айтып коеюн. Бүгүнкү күндө министрликтин ичинде корпоративная информационная система социальной помощи деп иштеп атат. Ошол МСЭКтин дагы
иши полностью автоматташтырылган. Бүгүнкү күндө ошол оорулууга жараша, жаңы сиз айткандай, колу жок болсо же буту жок болсо өсүп кетпегендерге азыр сразу берилет. Бул мурда болуп келген, азыр андайларды исключать этебиз. Бирок сиз айткандай кээ бир учурда баягы инвалидности кичине көтөрүп коюу же болбосо 3-чү группага илештирип койгон фактылар жок эмес. Бул боюнча биз иштейбиз. Атайын азыр мен айттым жумушчу группа түздүк деп. Алина Кабылбековна менен Шайыкова менен дагы автоматташтырып ушул системаны бир жөнгө салуу боюнча аракетибизди көрүп атабыз. Мына азыр сиздер туура айтып атасыздар, депутаттар кыйнап ар кандай справкаларды алып келүү жагы каралган деп. Бирок тилекке каршы бүгүн автоматизация жоктугунан ушул бар экен. Биз азыр ушуну колго алып, ошол эле салык кызматынан, соцфонддон, ГРСтен башкаларды толугу менен министрлик өзү автоматташтырылып түргө справканы чогултуу жагын караштырып жатабыз. Мына азыр өкмөт оптимизация жасап атат, Эгерде сиз полностью инвентаризация жасап туруп, мына момундай текшергендин негизинде момунча бекер, мындайча айтканда, баягы муктаж эмес адамдар алып атыптыр деп чыгарсаңар, ошол мындай кичине мындай реально болот да. Ошондон кийин жалпы ушул маселенин комплекстүү өкмөттүн заседаниясына киргизиш керек. А жерге жергиликтүү бийликтен баштап ар бир ведомствонун, Минздравды мисалы үчүн, өзүңөрдүн министрликти, бүт тиешелүү органдардын баарын тең бир мындай токтом кабыл алып, жарайт. мындай максимально иштеш керек. Жарайт. Рахмат.